Birinci Жылнама китеби. Birinci bölüm. Адам, Шет, Энош, Кейнан, Маалалел, Джарет, Энох, Матушал, Лемек, Нух, Шейим, Хам жана Жепет. Жепеттин уулдары Гомер, Магок, Мадай, Жабан, Тубал, Мешех жана Тирас. Гомердин уулдары Ашкынас, Рипат жана Тогарма. Жабандын уулдары Элиша, Таршиш, Китим жана Роданим. Хамдын уулдары Куш, Мисраим, Пут жана Канаан. Куштун уулдары Себа, Хабила, Сапта, Рама жана Саптеха. Раманын уулдары Шеба менен Дыдан. Куштан ошондой эле Нимрод төрүлдү. Ал жер үстүндө эң күчтүү адам боло баштады. Мисраимден Лут, Анамим, Леябим, Наптухим, Патрус, Каслухим төрүлдү. Алардан пелиштириктер менен капторлуктар тарады. Канаандан тунуулу Сидон, Хет, Жебус, Амор Гиргеш, Хиби, Арк, Сини, Арба, Семари жана Хамати төрүлдү. Шемдин уулдары Эйлам, Ашур, Арпакшат, Лут, Рам, Ус, Хул, Гетер жана Мешех. Арпакшаттан Шелах төрүлдү. Шелахтан Эйбер төрүлдү. Эйберден эки уул төрүлдү. Биринин ысымы Пелек, анткени анын убагында жер бөлүнгөн. Анын бир тууганынын ысымы Жоктан. Жоктандан Алмадат, Шелеп, Хатсар Мабет, Жерах, Адорам, Узал, Дикла, Эйбал, Абумайыл, Шеба, Опур, Хабила жана Жобаб төрүлдү. Булардын баары Жоктандын уулдары. Шем, Арпакшат, Шелах, Эйбер, Пелек, Рею, Серук, Нахор, Терах, Ибрам, Ибраим. Ибраимдын уулдары Исқак менен Исмайыл. Булардын санжырасы мындай. Исмайылдын туну Ныбайот, андан кийин Кейдар, Адбаел, Мипсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Тейма, Жетур, Напиш жана Кедма. Булар Исмайылдын уулдары. Ибраимдын күң аялы Кетурадан төрөлгөн уулдар Зимран, Жокшан, Медан, Мидиян, Жишпах жана Шубах. Жокшандын уулдары Шеба менен Дедан. Мидияндын уулдары Эйпа, Эйпер, Ханох, Абида жана Элда. Булардын баары Кетуранын уулдары. Ибраимдан Исқак төрөлдү. Исқактын уулдары Эйсап менен Исраил. Эйсаптын уулдары Элипас, Ребуэл, Жеюш, Жалом жана Корак. Элипаздын уулдары Тейман, Омар, Сепи, Гатам, Кенас, Амалык. Ребуэлдин уулдары Нахат, Зерах, Шама жана Миза. Сейирдин уулдары Лотан, Шобал, Сибон, Ана, Дишон, Эйитсер жана Дишан. Лотандын уулдары Хори менен Омам. Ал эми Лотандын карындашы Тимна. Шобалдын уулдары Алыян, Манахат, Эйбал, Шепо жана Онам. Сибондун уулдары Ая менен Ана. Ананын уулу Дишон. Дишондун уулдары Хамран, Эшпан, Итран менен Керан. Эйитсердин уулдары Билан, Заабан жана Акан. Дишандын уулдары Ус менен Аран. Исраил уулдарына падышалар коюлганга чейин Эдом жеринде падышачылык кылган падышалар булар. Бейордун уулу Бела, ал жашаган шаардын аты Динаба. Бела көз жумуп, анын ордуна Ботстрадан чыккан Зерахтын уулу Жобаб падышачылык кылды. Жобаб көз жумуп, анын ордуна Теймандыктардын жеринен чыккан Хушам падышачылык кылды. Хушам көз жумуп, анын ордуна Маап талаасында Мидиандарды кырган Быдаттын уулу Адат падышачылык кылды. Анын шаарынын аты Абыт. Адат көз жумуп, анын ордуна Масрейкадан чыккан Самла падышачылык кылды. Самла көз жумуп, анын ордуна Дария боюндагы Рехоботтон чыккан Шабул падышачылык кылды. Шабул көз жумуп, анын ордуна Ахбардын уулу Баал Канан падышачылык кылды.
Баалкадан көз жумуп, анын ордуна Хадар патшачылык кылды. Анын шаарынын аты Пайы, анын аялынын аты Мейтабел. Ал Матрейданын кызы. Матрейда Мейзааптын кызы. Хадар көз жумуп, Эдомду башчылар башкарды. Тимна башчы, Алба башчы, Жетейт башчы, Олибама башчы, Эйля башчы, Пинон башчы, Кенас башчы, Тейман башчы, Мипсар башчы, Магдиел башчы, Ирам башчы. Эдомдуктардын башчылары мына ушулар.